Так, и давайте баштайбыз. Презентациямды коеюн. Биздин бүгүнкү тема бул каалоолорду аткаруу, исполнение желаний. Так, мына баштадык. Дагы бир жолу өзүмдү тааныштырып кетейин, себеби кээ бир адамдар биринчи эфирден эмес, ушул эфирден көрүп башташат. Менин атым Аида Урусалиева, мен психолог болуп иштеймин. Өзүм 4 баланын энесимин. 29 жаштамын, Бишкек шаарында жашаймын. Бул азыр экранда менин инстаграмды көрүп жатасыңар. Кимдерге кызык болсо, катталып өтсөңүздөр болот. Так, бүгүн биз ушул Ливанте компаниясынын атынан эфирди өткөрүп жатамын. Биздин эфирибиздин спонсору Ливанте компаниясы, баарыңыздар тааныгандай. Бул Кыргызстанда косметика чыгарган компания. Эрежелерди эстете кетейин сиздерге. Бул жерде бири-бирибизди урушпайбыз, бири-бирибизди сыйлайбыз. Эгерде кимде ким сүйлөгүсү келсе, поднять руку деген бар реакция жактачы, ошол колду көтөрүп, анан микрофонду күйгүзүп суроо берсеңиздер болот, же бир нерсени айткыңыздар келсе, же чатка жазсаңыздар болот. Эфир учурунда микрофондор өчүк болсун, болгону жана сүйлөгөндө гана кошулсаңыздар болот. Эфир жазылат. И эфир бесплатный, бизде. Хорошо. Бүгүнкү биздин эфир практический эфир болот. Бизге адаттагыдай тетрадь жана ручка керек болот. Баарыңыздар азыр тетрадь, ручка алыңыздар. Бүгүн жазабыз, көп жазабыз, ошондуктан сиздерге бир аз убакыт беремин, алып келиңиздер. Биз бүгүн 2-3 техника аткарабыз, ошондуктан сразу баштай берейин. Эмне кошулгандар кошулуп жасап кете беришет. Эмнеден баштайбыз? Биз азыр өзүбүздүн жашообуздун сфераларыбызды аныктайбыз. Бизде кандай сфералар бар жашообузда? Мына бул жерде таблицада, кийинки страницада бар. Биздин жашообуздун сфералары кандай? Бул мисалы үчүн красота, здоровье, сулуулук, ден соолук, дагы эмне? Сүйүү, мамиле, жолдошубуз менен, жигитибиз менен, семья, бул үй бүлөбүз, биздин ата-энебиз же досторубуз, болбосо баары туугандарыбыз ушул семья деген сферага кирет. Дети, балдарыбыз, деньги, доход, карьера, акча, образование, саморазвитие, рост, биздин жеке өсүшүбүз, слава, внимание, репутация. Балким кто-то хочет быть популярным. Эгерде кимде ким ошондой каалоосу болсо, ушул сфераны кошуп жазат. Эгерде андай каалоо болбосо, балким мисалы үчүн мен элге деле чыккым келбейт, белгилүү деле болгум келбейт десеңиздер, бул сфераны кошпой деле койсоңуздар болот. Психологическое здоровье бул биздин менталдык ден соолугубуз, канчалык психикабыз жакшы абалда. Ошол өзүңүздөргө кайсы сфералар маанилүү болсо, ушуларды тандап азыр жазасыздар. Ушундай таблица түзөбүз. Чоң-чоң кылып эле жазсаңыздар болот. Мен азыр көргөзүп кетейин. Мындай чоң дептерди алсаңыздар болот, кичинекей дептерди деле алсаңыздар болот. Анан ушинтип сфераларыбызды жазып туруп, анан бул жака азыр мен берген маалыматтар боюнча толтурабыз таблицабызды. Эң эле биринчиси бул сизге кайсы сфералар жашооңузда маанилүү, ушуларды аныктайбыз. Өзүңүзгө жаккан, каалаган приоритетти жазып баштасаңыздар болот. Мисалы үчүн, мен үчүн азыр акча маанилүү десеңиз, акчаны биринчи орунга коесуз, же балким ден соолук маанилүү десеңиз, ошондон баштайсыз. Кийинки кадам бул 0дон 10го чейин өзүңүзгө баа бересиз. Ушул сфера азыр кандай деңгээлде болуп атат? Мисалы үчүн, балким 1 же 2 же 3 же 4 же 5 иши кылып 10го чейин жазабыз, Мисалы үчүн, ден соолук. Мен азыр өзүмдү кандай сезип атам? Мисалы үчүн, мен азыр өзүмдүн ден соолугумду 10го кое алам, себеби ден соолугум Кудайга шүгүр. Ошондуктан 10го коем дагы, бул жерге башка каалоолорду деле жазбасам болот. Балким мисалы үчүн 8дедир же 5дедир же бир жерим ооруп атат же бир жеримди оңдогум келип атат. Мисалы үчүн сулуулук сферасын там балким 5ке баалап жатамын же 10го баалап жатамын. Ошол өзүңүз баа коесуздар. Андан кийинки кадам, сиз үчүн 10 бул эмне? Мисалы үчүн, ден соолугуңуз 10до болуш үчүн кандай болуш керек? Жазасыз да, как я пойму, что 10? Мисалы үчүн,
менин белим оорубайт, же балким азыр бутум ооруп аткан болсо менин бутум айыгып кетти, же мигрень бар болсо ошол айыгып кетти деп жазасыздар да. Анан мен өзүмдү жеңил сеземин, балким бирөө жарым арыкташ керек, же балким бирөө диета, же балким бирөө детокс кылыш керек, же витамин ичиш керек, же тырмагы түшүп атат, же чачы түшүп атат, же ошондой. Ушуларды жазабыз да. Как я пойму, что 10. Мисалы үчүн мен азыркы өзүмдү айта кетсем, азыр 4 баланы төрөгөм да, 4 баланы төрөгөндөн кийин чачым аябай суюк болуп кеткен. И мен үчүн, менин сулуулугум 10 болуш үчүн мен чачымды лечение кылышым керек, дарылашым керек. Ошондуктан мен бул жерге 10 деген жерге ушул сферага жазам. Менин чачым суюк эмес, мындай коюу болду, мен витаминдерди ичтим деп жазам да. Дагы эмнени жазсак болот? Мисалы үчүн мен балким макияжды үйрөндүм сулуулук сферасына. Иши кылып кандай болгондо менин ушул сферам 10 деген баага чыгат. Ушуну жазабыз. Андан кийинки кадам бул что я могу сделать? Мен ушул 10го келиш үчүн эмнени жасашым керек? Ушуну жазып чыгабыз. Кадимкидей мындай кадамдар. Помните, практикумда жазбадык белек? Мисалы үчүн мен чачымды дарылаш үчүн мен парикмахерге же болбосо трихологко барышым керек. Трихологтан бир рецепт жаздырышым керек, же бир башкача өзгөчө шампунь алышым керек, же витамин алышым керек, же балким БАД ичишим керек. Ушул кадамдарды жазабыз. Мисалы үчүн балким белиңиздер ооруп аткан болсо, массажга баруу же терапевтке баруу. Ушундай кадамдарды жазып чыгасыздар. Так. Что я уже сделал? Мен уже ушул 10го келиш үчүн эмнелерди уже кылдым? Жазасыздар да. Балким мен мисалы үчүн кече курс сатып алдым, сам себе визажист деген, же косметологко бардым. Же дагы кандай мисалдарды келтирсе болот? Балким мен өзүмө кийим сатып алдым. Же өзүмдүн тишимди дарыладым, туурабы? Же стоматологдун номерин алдым жада калса, ушул деле кадам да. И анан ушуларды жазып чыккандан кийин сизде бир калоо пайда болот. Анан ушул калооңузду мындай развернуто, кенен жазып чыгасыздар. Мисалы үчүн кандай болушу мүмкүн? Красота здоровье. Менин ден соолугум чың. Мен өзүмдү жаш сеземин. Мен ар дайым мисалы үчүн регулярно спортко барамын. Мисалы үчүн балким фейс фитнес жасаймын, йогага барамын, же өзүңүзгө туура келген мисалдар менен жазасыздар да. Мен өзүмдү мисалы үчүн Инстаграмга сториске чыккандан уялбай калдым, себеби арыктадым, же балким мен дагы өзүңүзгө эми кандай туура келсе ошолорду жазасыздар да. Ушундай бир чоң калоо болот. Бул калооду мындай жөн эле мен сулуумун деп жазып койбостон, же менде соолук чык эмес, мындай кенен жазасыздар да. 5 сүйлөм болсун, 6 сүйлөм болсун, балким 10 сүйлөм болот. Ушул жерге кенен жазышыңыз керек. Мен айтканча уже жаза бериңиздер. Себеби бүгүн биз ушуну толтурабыз, ушул таблицаны толтурабыз. Баарын толтуруп жетишпейбиз убакытка байланыштуу, бирок аракет кылабыз, баштайбыз, андан кийин улантып кете бересиздер. Өзүм жаныма убакытты коюп коеюн, чтобы көрүп тургандай. Бул эфир бүткөндөн кийин мен орусча дагы эфир өтөмүн. Ошондуктан убакытты карап турайын. Кийинки, мисалы үчүн сфера любовь, отношения, брак. Кимдин күйөөсү бар, күйөөсү жок болсо деле ушул сфераны толтурабыз. Мисалы үчүн азыркы учурда менин мамилем кандай болуп атат? Өзүмө кандай баа беремин? 3, же 4, же 5, же 10 жазасыздар, Андан кийин ушул 10 болуш үчүн мага эмнелер керек? Мисалы үчүн мен үчүн 10догу деңгээл, 10 баадагы деңгээлдеги мамиле бул кандай? Балким жолдошум мени свиданиеге чакырат, балким белектерди берет. Балким биз дайыма чогуу отурабыз. Эми ар кимдики ар кандай, ошондуктан өзүңүзгө ылайыктуу сүйлөмдөрдү жазасыздар. Дальше, да, как я пойму, что 10. Буну жаздыңыздар. Что я могу сделать? Эмне кылышым керек? Мен ушул калоомо жетиш үчүн эмнени кылышым керек? Балким мен китеп окушум керек, балким мен бир курска жазылышым керек, балким мен күйөөмдү дайыма уруша берсем, пилить эте берсем, балким ошону токтотушум керек, Ушундай кадамдарды жазабыз. А что уже сделала? Бүгүнкү күнгө мен уже эмнелерди жасадым, кандай кадамдарды аткардым? И анан ушуну жазып бүткөндөн кийин калообузду жазабыз.
Дальше дети. Дети бул семья. Семья бул биздин үй бүлөбүз. Ата энебиз, туугандарыбыз, анан досторуңуздарды деле чөйрөңүздү ушул жака кошуп жазсаңыздар болот. Түшүндүрүп кеткендей эле. Давайте жазыңыздар. Силер жазганча мен дальше презентацияны улап кете беремин. Силер пока жаза бериңиздер. Жазып атасыңарбы? Выполняем 20 минут. Өзүңүзгө дагы керектүү сфераларды да кошуп жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн, путешествие балким сизге бул маанилүү, Я хочу путешествовать, саякаттагым келет. Саякатты кошосуздар. Же балким покупки. Бир кымбат бир нерселерди сатып алгыңыздар келет, ошону жазасыздар. Или мисалы үчүн кимдир бирөөгө спорт маанилүү. Спортту жазат, же танцы, же дагы эмне жумушу бар, эмне хоббиси бар. Балким хоббиңер бар. Ошону кошуп жазасыздар. Далее, формулируем желание правильно и внимательно. Биз азыркы каалоолорубузду внимательно жазышыбыз керек. Бул эмнени билдирет? Биздин каалообузда башка адамдар болбош керек. Мисалы үчүн, могул жерге ден соолукка жазып атабыз да, менин жолдошум айыгып кетти, же мындай болуп кетти. Бул сиздин каалооңуз, бирок сиздин каалооңуз өзүңүзгө тиешелүү болуш керек. Мисалы үчүн сиз жазып атасыз, мой муж больше не пьет, эгерде ичип аткан болсо, ичпей калды деп. Бирок сиз аны контролдой албайсыз да, туурабы? Бул сиз өзүңүздү мындайча айтканда Кудай элестетпей элесиз да, туурабы? Ал жолдошуңуз өзү билет өзүнүн жашоосун. Ошондуктан бул техникада биз көңүлдү, фокусту өзүбүзгө коебуз. Жаза бериңиздер. Так. Желание — это про вас. То есть өзүңөрдүн гана каалооңуздарды жазасыздар. Же кээ бирлер мынтип жазат да, менин кызым аутсага окууга тапшырды депчи. Бул эми аябай жакшы каалоо. Бирок сиз анын үстүнөн бул кызыңыздын максаты же кыялы болуш керек да. Ал сиз анын ордуна эметпешиңиз керек да. Ал мисалы үчүн врач болсун же аутсада окусун же бул жакта окусун, бул жака барсын деп жазганыңыз туура эмес. Бул жерде фокусту өзүңүзгө коесуз. Азыр силер жазып туруңуздар. 1 минут. Вернусь. Негизи бизде түз эфирлер мындай, кандай десем, бул сабак эмес да, бул практикум, бул эфир, бул жерде биз сүйлөшкөнү келдик. Мен да силер менен сүйлөшкүм келип атат, ошон үчүн чатка жазыңыздарчы. Эмне деп жазып атасыздар? Кимде кандай настроение болуп атат, кандай суроо болуп атат, ошолорду жазгыла. Мен силер менен сүйлөшкүм келип атат да. Эгерде мындай жөн эле сабак болгон болсо, мен аны андай эртең менен туруп деле мындай запись кылып туруп эле сүйлөп туруп анан жүктөп койсом болот да. Мен атайын сиздерге ыңгайлуу убакытта саат 7-де ар бириңердин жумуштарыңар бүткөн кезде, балдарыңар үйгө келип тамагыңар жасалган кезде чыгып атамын, сиздерге ыңгайлуу болсун деп. Ошондуктан келиңиздер, активдүү сүйлөшөлү. Мен семиришим керек. Жазасыз. Ушул мен семиришим керек деп жазгандан кийин ушуга канча килограмм? Салонго барышым керек деп. Мисалы үчүн мынча килограмм деп жазасыздар. Я нахожусь в таком весе. Бул жерде жана айттым го, формулируем хотя бы 10 килограмм. Азыр канча вестесиз? Здесь еще важно такой момент. Мисалы үчүн кээ бирлер арыктагысы келет. Эми сиз семиргиңиз келип отур, бирок кээ бирлер мисалы үчүн арыктагысы келет да, анан алар мисалы үчүн 70 килограмм дейли. Анан 10 килограммга арыктагысы келет. Анан алар жазып атышат да, я хочу весить 60 килограммов деп жазды. Бирок бул каалоо менен надо быть внимательными. Мисалы үчүн бессознательные, подсознание деп сүйлөйүнчү. Негизи психологияда бессознательное деп сүйлөйбүз, бирок сиздер үчүн түшүнүктүү болсун, подсознание деп айтам. Подсознание сиздин каалооңузга ар дайым алып келет. Бирок надо быть внимательным. Мисалы үчүн, балким сиз ооруп каласыз, анан 10 килограммыңыз ошо оорунун айынан кетип калат, туурабы? Ошондуктан надо писать. Эмне деп жазыш керек? Не я вешу 60 килограммов,
я вешу 60 килограммов, мен 60 килограммга келдим, менин ден соолугум чың, менин деним сак, я нахожусь в здоровом теле деп жазыңыздар. Вот это же самое главное. Эң башкысы бул. Анан мен 60, лишь бы любым способом 60 килограммга келдим деп жазбайбыз. Себеби антип деле жазсак болот, ал деле туура жол, ал максатыңызга келчү мындай туура жол бар, анан туура эмес жолдор дагы бар да. Балким Кудай сактасын, эми бир күнү инфекция болуп, анан дагы бир нерсе болуп, анан операция болуп, анан 10 килограмм ошентип кетип калбасын дегеним да. Ошондуктан формулируем желание правильно, внимательно. Мисалы үчүн там ошентип жазабыз да. Балким вы живете, да, с родителями, например, мужа. Кайнене, кайната менен жашап атасыздар, а сиздин кыялыңызда сиз башка өзүнчө бөлүнүп жашагыңыз келип атат. Анан жазып атасыз да, мен кайнене, кайната менен жашап айтам, мен өзүнчө жашап атам. Анан ким билет, Кудай сактасын, алар балким каза болуп калса, максатыңыз аткарылган болот, бирок мындай сизге жагымдуу эмес жол менен аткарылган болот. Ошондуктан биз кайнене, кайната менен жылуу мамиледебиз, алар өзүнчө үйдө жашайт, биз өзүнчө үйдө жашайбыз деп жазыңыз, макулбу? Ушундай мындай ар жак бер жактарын да ойлонуп жазыңыздар. Мен силерди коркутуп койгондой болгон жокмунбу? Так, дальше. Дагы кандай? Фокус на том, что я хочу, а не как это получу. Вот тоже важный момент. Мисалы үчүн, фокусту эмнеге коебуз? На то, что я хочу. Мисалы үчүн, мынтип жазбайсыздар да? Балким вот вы хотите дом получить, да? Анан үйлүү болгуңуз келип атат, анан мынтип жазбаңыздар да. Менин там тайкем же таятам же бирөө каза болуп калып, анан мага наследствого там калтырды ошол үйүн деп жазбаңыздар да. Просто вот вы же хотите дом. Балким силер аны утуп аласыздар, балким силер аны сатып аласыздар, балким чын эле бирөө в наследство оставит. Бирок ошол каким путем келесиздер, ушуну жазбаңыздар да. Себеби аны уже бессознательно өзү тандайт, подсознание. Анан силер ага четкий прям указания бербегиле да. Мондай кылып туруп, анан ушуга жетем деп прям конкрет. Вот максат койгондо биз ушуну жазабыз. Муну кылдым, буга жеттим деп, каалоо койгондо биз мындай каалоону точно формулировка кылабыз, беребиз, жазабыз. Анан миткенде, тигинткенде деген уточненияларды бербейбиз. Желание пишем в настоящем времени. В настоящем времени бул учурчак, менде ушундай болуп атат. Мисалы үчүн, мен өзүмдүн кимге кызык муну окуп берейинби, өзүмдүн жазган каалоолорумду. Буларды да 2-3 жыл мурун жазганмын. Көбүсү уже аткарылып бүткөн. Так, кайсынысын бөлүшсөм болот экен? Так, недовольные клиенты. Мисалы үчүн образование, саморазвитие деген жерге мен жазыптырмын. Как я пойму, что 6 деген баа бериптирмин өзүмө ошол кезде, окуп бериңиз дейт. Я эксперт своей ниши, дейт, өзүмдүн нишамда мен экспертмин. Провела 1000 часов сессий, 1000 саат сессия өткөрдүм. Меники где-то 500дөөн ашып калды уже, 1000ге баратам, 600дөй болуп калды керек. У меня довольные клиенты, которые получают эффективные результаты от сессии. Кечээ эле жакшы отзыв алдым эле, бир запрос менен келген болчу бир клиентка. Үйүн сата албай атканда алчы. Анан үй сата албай, нерв болуп, кыйналып, аябай көп стресс болуп кеткен да. Анан мага келгенде мы с ней поработали. Ошол негативный энергияларын кетиргенбиз. Анан эле 1-2 жумада эле, жок, калп айтып атам, 1-2 жума эмес, 1 айда запрос чечилди да. Оңой эле, баары эле жолдор ачылып эле, мынтип туруп эле болуп, өзүнөн өзү эле бат чечилип кетти да. Ошону жазып турмун. Мои клиенты, которые получают эффективный результат от сессии. Көрдүңүздөрбү, мен мындай лишь бы акча тапсам, все, только ле мага эмес, мен мындай в целом өзүмдүн состоянием жазып атам, менин клиенттерим да ыраазы болсун мага деп. У меня довольные клиенты деп жазыптырмын, Кудайга шүкүр, клиенттерим чын эле ыраазы болушат, жакшы отзывдарды беришет. У меня 1000 часов обучения. Я учусь на магистратуре деп жазыптырмын. Мен быйыл магистратурага тапшырып атам, көрдүңүздөрбү? Мен аны үчүн эмне кылдым? Учиться каждый день, повышать квалификацию деп жазыптырмын. Я провожу групповые терапии.
групповые терапии деп жазып турмун, көрдүңүздөрбү? Биз азыр бүгүн, можно сказать, групповая терапия өткөрүп атабыз, Так, да. Аябай кызыктуу. Ушинтип жазыңыздар. Анан дагы, так, что еще я хотела сказать? Бул жерде формулируем внимание, желание внимательное. Мисалы үчүн бул жерде кээ бирлер жазышы мүмкүн да. Менин жолдошум там директор болду, же менин жолдошум көп акча тапты деп жазышы мүмкүн. Мисалы үчүн балким сиздин жолдошуңуз аны каалабайт. Балким ал директор болгусу келбейт, а сиз анын ордуна каалап атасыз. Мындай желаниялар, во-первых, аткарылбайт, биринчиден. Экинчиден, аткарылса дагы это же деньги вашего мужа, ал үйгө үй бүлөгө алып келет, анан ал адамдын өзүнүн жолу бар да, өзүнүн тагдыры бар, өзүнүн каалоолору бар, өзүнүн блоктору бар, коркуулары бар. Сиз анын үстүнөн иштей албайсыз да. Сиз мисалы үчүн аны кантип директорлукка алып келесиз, туурабы, же там паланча жумушка аны кантип киргизесиз? Эмне күндө пилить этесизби? Давай бул жумушка кир, мен тигинче анын ордуна резюме жазып жөнөтөсүзбү, туурабы? Сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштей аласыз, ошондуктан бул каалоолорду только өзүңүз жөнүндө жазасыздар. Анын ордуна, или мисалы үчүн кээ бирлер жазышы мүмкүн. Мой муж зарабатывает много денег и дает мне 200 тысяч сом там, или 100 тысяч сом, мага жолдошум мынча акча берет деп жазат. Ошондо сиз бул каалоону кантип аткарасыз? Какие действия вы будете делать? Анын ордуна, эгер макул, сиз там жолдошуңуз сизге акча бергенди каалап атасыз. Бул деле эми туура эле нерсе, мен деле жаман көрбөйм. Бирок анын ордуна сиз мындай деп жазышыңыз керек да. Мен ушундай аял болдум. Да, вот азыр орусча формулирую. Менин жолдошум акча бергиси келет, мен ушунчалык жагымдуу айыммын деп жазабыз, Мен ушундай магнит, мен ушундай состояниеде жашаймын. Мага жолдошум өзү бергиси келет деп жазсаңыздар, уже бул жерде фокус өзүңүздө. Аны үчүн мен эмне кылышым керек, мен кантип өзгөрүшүм керек ушуга жетиш үчүн деген фокус башталат да. Бул жерде просто эле сиздер жоопкерчиликти жолдошуңарга түртүп койдуңар да, давай, короче, давай мне деньги депчи. Туурабы? Бул жерде мен ушундай айым болгум келет деп жазсаңыз, уже сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштейсиз. Балким там ханыша курсуна барасызбы, же или там дышать с чем-то практикаларны кыласыздарбы, уже өзүңүз билесиз, уже бул жерде фокус такыр башкача, ой жүгүртүү да башкача, туурабы? Дальше там балдарым үйлөндү, анан балам минти тигинти деп жазбаңыздар. Вообще от своих детей, которые 18-ге чыккан балдарыңардан отстаньте. Алардын өзүнүн турмушу бар, өзүнүн жашоосу бар. Ал келини менен жарашып кетти, же ажырашып кетти, же мынча бала төрөдү, балалуу болду, болгон жок, жазбайбыз. Өзүңүзгө тиешелүү нерселерди гана жазабыз. Фокус на себе ставьте. Давайте кичине чатка жазгылачы, что-то мен этот окугум келип атат, силер эмне деп жазып атасыңар дагы. Силер пока жазып тургула, дальше да түшүндүрүп берейин. Анан жок деген частичканы да жазбайбыз. Мисалы үчүн бул мындай кылбай калды, же мындай болбой калды, там мен кедей болбой калдым, карыз албай калдым деп жазбайбыз. Билебиз, подсознание не деген частичканы түшүнбөйт. Мисалы үчүн балким сиз азыр машина айдагандан коркуп атасыз, анан сиз жазып атасыз да, мен ушу машина айдагандан коркпой калдым деп жазып атасыз, бирок коркууну жазып атасыз. И ошол кала берет да. Ушунун ордуна эмне деп жазабыз? Оңдойбуз. Кантип оңдойбуз бул сүйлөмдү? Я с удовольствием езжу на машине деп жазабыз, Же балким бутуңуз же колуңуз ооруп аткан болсо, мен бутум оорубай калды деп жазгандын ордуна я чувствую себя здоровой. Менин бутум минтип жатат. Мен тоого чыгып жатамын. Мен минтип там велосипед айдап атамын деп мындай позитивдүү настрой менен образ түзөбүз. Мисалы үчүн мен машинама там ата-энемди, досторумду, балдарымды салып алып ысык көлгө кетип баратамын. Мен машинаны минтип айдап калдым деп жазабыз. Анан эми өзүңүздүн мисалыңыздарга туура келдирип оңдойсуздар. Или мисалы үчүн мен карыз албай калдым. Бирок сиз карыз деп жазып атасыз, Ошо карыз албай калдым дегенден көрө мен финансылык сабаттуулукка жеттим. Менин кирешем менин чыгашамдан көбүрөөк. Мен акча топтогонду үйрөндүм деп жазсыңыздар, туурабы? Так, чатта сообщение бар экен. Чатта окуп коеюн. Туура дейт. Ооба.
жаза бериңиздер. Бүгүнкү эфир ушундай болот. Мен сүйлөй берем, силер жаза бересиздер. Так, муну айттым. Вот, неправильно. Каталарды айтып кетем, Хотеть за кого-то, мисалы үчүн, ал мындай кылса, менин кайненем оорубай калса, же менин кайненем мени урушпай калсын деп жазгандын ордуна менин кайненем экөөбүздүн мамилебиз сонун деңгээлге чыкты, биз бири-бирибизди сыйлайбыз деп жазабыз. Вот пишем, да, я хочу стать такой женщиной, которая получает подарки, мисалы үчүн. Дагы кандай мисалдар болушу мүмкүн? Мен өзүмдүкүн да окуймчу бир аз, мисалы үчүн, балким кто-то, да, поругался атасы менен, же байкеси менен, агасы менен, анан я хочу, чтобы менин байкем менен общался деп жазбайбыз, да? Может, он не хочет, туурабы? Балким он не хочет. Андан көрө эме деп жазсаңыздар болот. Менин туугандарыма болгон мамилем жакшы. Бул сиздин мамилеңиз, туурабы? Сиз жасаган мамилеңиз жакшы. Ал эми мен байкем жакшы көрсүн деп жазбайбыз, да? Потому что балким ал сизди жакшы көргүсү келген жок. Ошондуктан только фокус өзүбүзгө коебуз, кыздар, айымдар, эжелер. Дагы, что еще неправильно? Не наши желания. Мисалы үчүн, подружка хочет, эмнени хочет подружка? iPhone 17 хочет, подружка. А я не хочу, ну просто ал хочет, и мен деле ладно деп жазып койдум, да? Бирок бул менин каалоом эмес, чынында мен мисалы үчүн телефонго деле кызыкпаймын, Анан эми ана хочет, анан мен деле жазып койдум деген туура эмес. Бул сиздин каалооңуз эмес. Эгерде сиз ошол каалоону жазып атканда эмоция албасаңыз, демек сизге подсознаниеңиз энергия да бөлүп бербейт, да? Ушуну каалоосу аткарылсын. Себеби бул сиздин каалооңуз эмес, бул башка бирөөнүн каалоосу. Же мисалы үчүн стористен бирөөдөн көрүп калдыңыз, ой, там ана часы мындай Apple Watch алыптыр, же машина алыптыр, а сиз каалабайсыз балким. Балким сизге машина айдаган жакпайттыр, балким сизге жөө баскан жагат, же балким сизге билбейм, велосипед тепкен жагат. Если велосипед тепкиңиз келсе, ошо өзүңүздүн каалооңузду жазыңыз, да? Анан просто эле бирөөнүкүн көрө калып эле, ой, я тоже ушундай хочу деп жазбаңыздар. Анан 5 почему деген техника бар. Мисалы үчүн, бир каалоону жаздыңыз да, ушуну мен эмнеге каалап атам деп өзүңүздөн сурайсыз, да? Мисалы үчүн, мен эмнеге муну жаздым? Бул мага чындап маанилүүбү? Чындап мен ушуну каалап атамынбы? Дагы эмнеге маанилүү, дагы эмнеге деп ушинтип өзүбүзгө 5 жолу эмнеге деген суроону берип, анан эгерде дагы деле ооба деп жооп берип аткан болсок, демек бул чындап биздин каалообуз. Ушундай тест кылабыз, Так. Чат пустой, как всегда. Тихо, бирок мейли жаза бериңиздер, не буду это отвлекать. Дагы кандай туура эмес, инфантильные желания дейт. Бул инфантильные желания деген, ой, мага эч нерсе керек эмес. Главное, согуш болбосун, дүйнөдө тынчтык болсун деп жазган. Бул тоже мындай инфантильный желание. Дүйнөнүн тынчтыгы сиздин каалооңузга көз каранды эмес. Бул сиздин контролуңузда эмес, да? Мындайча айткандачы, же балким Африкадагы кичинекей балдар ачкачылыкта жүрүптүр, ой, ушулар эметип кетсин, өнүгүп кетсин деп мындай ушундай сыяктуу каалоолорду жазбайбыз. Себеби сиз аны аткарыш үчүн эч нерсе кыла албайсыз, жана бул сизге эч кандай тиешеси жок. Или там да кандай каалоолор бар. Кыргызстанга жакшы президент келсин деп, Сиз өзүңүздүн каалоо, азыр дальше кетебиз, мен силерге айтып берем. Мисалы үчүн, кээ бирлер азыр балким мен эмнени каалап атам деп түшүнбөй жаткандар дагы болушу мүмкүн да, араңарда. Жазып койгула, ошондойлор барбы? Мен что-то билбей атам, я ничего не хочу дегендер барбы? Жазып койгула. Давайте мен азыр силердин сурооңорго жооп берем. Кандай кылыш керек айтып берем. Вот. Если не знаю, что хочу, мен что-то билбей атам. Баары айта бериңиз дейт. Бар экен, ушундайлар. Эмнеге мен бир нерсе каалаганды билбей атамын. Эмнеге я ничего не хочу. Мага ошо иши кылып эле, ушундай айымдар бар арабызда. Иши кылып эле, балдар бактылуу болсо эле болду, мага ушул дүйнөдө эч нерсе керек эмес деп угуп калчу элем да, биздин чоң энелерибиз, тайнелерибиз айтат го. Силер эле бактылуу болсоңор болду, мен башка эч нерсе керек эмес деген айымдар бар,
Эмнеге мындай болот? Себеби дегенде кичинекей кезибизде бизден сен эмне каалап атасың, сага эмне жагат деп эч ким сураган эмес. Уже ошол кичинекей кезден эле биз эмнени каалайбыз билбей калганбыз да. Эми кичинекей кезибизде, конечно, каалоолор бар болчу. Я это хочу, ушундай оюнчук алгым келип атат, аны жегим келип атат, конфет жегим келип атат. Эстеп көрсөңүздөр, любой эле кичинекей баланын каалоолору толуп турат. Что ты хочешь десең, мультик хочу, это хочу, игрушку хочу деп толтура каалоолорун айтып чыгат, И биз дагы ушундай болгонбуз кичинекей кезде. Биз дагы ушундай болгонбуз. Биздин 1000 каалообуз бар болчу. Анан эмнеге бул каалоолор жабылып калган? Себеби бизди мынтип сураган эмес. Эсиңердеби, жанагы кийим алганы барганда апабыз менен, ой мен мону алгым келип атат деп айтабыз да, мисалы үчүн ушул юбканы тандадым десе, жок сен бул юбка качественный эмес экен, бул эртең эле жыртылат, кел анын ордуна муну алабыз деп койгон бизгечи апабыз. Анан биз ойлоп калабыз, мен каалоом туура эмес турбайбы деп каалоолорубузду жагып салганбыз да, бара-барачы көнө берип, анан ушундай адамдар бара-бара кандай болуп калат? Билбейм, жашоомдо баары жакшы, бирок негедир өзүмдү бактысыз сезип атам деген адамдар ушундай адамдар да. Алар эмнени каалап атканын билбейт, себеби каалоолору жабылып калган. Биз ушул каалоолорду ойготушубуз керек. Муну өзүбүздүн да балдарыбызга жаап салбашыбыз маанилүү. Кантип жаап салсак, мисалы үчүн, болду башымды оорутпа, сен муну кийесиң, болду тияка мен айткан жерге барасың деп айтып коебуз, Бул эми бизге ыңгайлуу, албетте. Бирок бала ошол кезде эмне каалаганын билбей калат. Мынтип эле элдерди карап эле жашап калат да, так, мен эмне кылышым керек? Мен кандай жашашым керек? Мага ким туура деп айтса, ошондой жашай берем деп. Ошондой адамдар көп да негизиндечи. Мисалы үчүн ага кайненеси айтат, ой сен туура эмес эметип атасың, мындай кылчы десе, макул деп бат эле оюн өзгөртүп, ошол жолго кетип калат, То есть мы вырастаем в непонимании, что мы хотим. Мы вообще не знаем, что я хочу. Я не знаю. Ушундай адамдар бар, Мисалы үчүн, андан подружкасы сурап атат да, жүр кафеге барабыз. Кайсы кафеге баргың келет? Билбейм. Эмне жегиң келип атат? Билбейм. Кафеден кийин паркка баралыбы? Билбейм. А сен кандай кылдың? Барбы арабызда ушундайлар? Плюс басып койгула. Ким ушундай болсо. Мен мурун ушундай болчумун. Мен жолдошум сурачу да, Аида, в какой кафе поедем десе, билбейм деберчимин. Сен тандачы деп, себеби мен деле кантип балким туура эмес кафени айтып аламынбы, же балким ага жакпай калат деп мындай удобныймын да. Мен мисалы үчүн кел бургер жейли деп айтсам, балким он не хочет, балким ал башка нерсе жегиси келип атат деп айткандан коркчумун да негедир. Бул ушул бала чактан башталат экен да. Что я хочу, я не знаю. Анан ушундай адамдар эмне кылат? По рекомендации других начинают жить. Мисалы үчүн бирөө айтат да, ой сен тигиге барышың керек, сен мондай жумушта иштешиң керек. Бизде мындай баарынан жакшы билген подружкаларыбыз, эжелерибиз бар, жеңелерибиз. Ой, Аида, сен монсең туура болот. Ой, сен ажырашпа, же наоборот, сен ажыраш, ой, сен минтишиң керек, баланы минтип тарбиялашың керек десе, биз ушул туура экен деп, биз өзүбүзгө ишенбейбиз, башка адамга ишенебиз. Ушинтип жашап калабыз. Анан сиздерге ким ушундай болсо, азыр сиздерге тапшырма. Кандай тапшырма? Мисалы үчүн кийим тандай албайсыз. Базарга барасыз, бир кийимди алгыңыз келет, анан дайыма жаныңызга бир курбуңузду ээрчитип аласыз, жүр менен тандашып койчу. Мен билбейм кандайды туура, мен туура тандай албайм дешет андайларчы. Же мисалы үчүн балким телефон тандаш керек, же диван тандаш керек, же килем тандаш керек. Анан башка бирөө эгерде бизге мол килем сонун экен деп айтса, оңой сатып алабыз дагы. Эгерде антип айтпаса, анан же ошо дүкөндөн деле туруп сүрөткө тартып, күйөөбүзгө же байкебизге жөнөтүп, тандачы кайсынысы жакшы экен дейбиз. Эми силерге ушундай адамдарга тапшырма. Кандай болбосун, өзүңүз тандаңыз. Эч кимге чалбаңыз. Балким 2 саат турасыз дүкөндө, балким 3 саат турасыз, балким 4 саат турасыз, бирок өзүңүз тандаңыз. Өзүңүзгө кайсыл туура келсе, мага кайсыл жагып атат деп өзүңүзгө ишенип баштаңыз ушул күндөн баштап. Элементарно даже, мисалы үчүн, эмнени айтсак болот. Эмнеден баштайбыз? Вот, ушундай адамдар эмнеден, вот ушул бир тапшырма, да бир тапшырма. Базовый
потребностьтордон баштайбыз. Мисалы үчүн бул тамак аш, кийим кечек, уйку. Мисалы үчүн өзүбүздөн сурайбыз. Так, Аида, я сейчас хочу чай или кофе? Анан балким силер көмүп калгансыңар да тандай албайчы. Анан жолдошуңуз айтат, биз экөөбүз тең кофе ичебиз деп туруп заказ берип коет кафеде. Нет, стоп. Жолдошум, я не хочу кофе. Мен почему-то азыр зеленый чай ичким келип атат деп айтышыңыз керек да. Прям өзүңүздөн сурайсыз. И бир нерселерге оңой макул болбойсуз да. Бул эми кеп эмеде эмес, каршы боло бергенде эмес. Бирок мисалы үчүн балким айтып атат да. Мен кеттим магазинге, азыр баарыңарга кола алып келем, анан силер өзүңүздөн сурайсыздар да. А я хочу колу или не хочу колу? Же балким мен сүт ичким келип атат, балким мен кефир ичким келип атат. Анан нет, стоп, мен кола ичпейм деп айтасыздар да. Мен кефир ичем, же мен сок ичем деп айтасыздар да. И өзүңүзгө ушул эмнени каалап атам, ушул суроого жооп берип баштайсыз бүгүндөн баштап. Одежда тоже. Мен азыр майка кийгим келип атабы же футболка кийгим келип, мен азыр үшүп атамбы же ысып атамынбы? Көп адамдар ушуну билбей жашай беришет. Мен азыр бутум ушинтип байкабайт да, денесинин сигналдарын даже байкабай көнүп калган. Мен азыр бутум ооруп атабы же колум ооруп атабы, мен азыр өзүмдү удобно сезип атамынбы же сезбей атамынбы? Мисалы үчүн азыр мен комнатада отурам, балки мен ысып кеттим, мен ысып кетсем туруп терезени ачамын, үшүп кетсем кийинемин. А кээ бир адамдар чыдап көнүп калышкан да, привыкли терпеть. Ыңгайсыз отурсак деле, бүрүшүп отурсак деле машинада балким, эсиңердеби, жана мурун машинада көп адам батпайт эле го, анан то есть наоборот, көп адам тыгып салчу эле го таксилергечи, анан минтип бүрүшүп кетерчүбүз. Анан мен батпайтым десең унчукпа дейт эле го. Азыр жетип калдык да, анан ушинтип чыдап, анан биз көнүп калабыз ушинтип чыдап жашагандычы. Мен чыдашым керек экен, ыңгайсыз болсо деле чыдап жашашым керек экен деп көнүп калабыз. Мен эсимде былтыр Кытайга барганбыз жолдошум мененчи. Анан жанагындай пакеттер бар го, бумажный пакеттерчи. Ошондой бумажный пакетти мен ичине тамак аш салып берген, аэропортко кетип баратканбыз эртең мененки кафеден, отелденчи. Анан ошону салып туруп коюп коем, кичинекей кезиңерде эсиңердеби мынтип туруп пакеттерди мынтип шуршим же, анан катуу үнү чыгып калса, аякырынчы деп урушуп койчу эле го. Анан мен ошол пакетти бутума коюп алып турмун дагы. Анан ошол пакет кыймылдап кетпесин деп мынтип кетип бараттырмын машинадачы. Болбосо боюмда бар. Ушинтип кетип баратам дагы. Анан бир кезде мындай эсиме тык деп келди да, мен аябай азыр ыңгайсыз положенияда отурамын. Аябай неудобно, уже бутум башым талып кетти, бул жерим спазм болуп кетти. Эмне болуп атат деп өзүмдү карасам, себеби мен көнүп калганмын ушундайга. Анан аябай күлкүм келип туруп, анан ал пакетти мен азыр жылдырсам эч ким урушпайт да мени, туурабы? Жолдошум урушпайт же таксист урушпайт, мен уже чоң адаммын. Мен аны жылдырып койсом деле эч нерсе болбойт. Просто уже дене дагы көнүп калганда, уже пакетти коюп койдум, азыр бутум кыймылдатсам эле пакеттин үнү чыгат, анан урушуу кет деп, ушундай бир кызыктай ситуацияларда болуп калабыз. Ошондуктан өзүбүздөн сурайбыз. А что я хочу? Мага азыр кандай удобно болуп атат деп сурайбыз. Анан бара чоңураак потребностьтарды дагы уже түшүнө баштайсыздар да. Мен ошол жерге такси менен баргым келип атабы, же машина менен баргым келип атабы, же поезд менен баргым келип атабы, ушинтип уже өзүңөргө чоңураак суроо бересиздер уже мындан арычы. Так, чат где? Почему чатта тишина? Никто ничего не пишет. Дагы, если не знаю, что хочу. Зависть. Кимге зависть болобуз? Бул дагы бизге сигнал. Эгерде мен зависть болсом, балким бирөөнү көрө албай атсам, значит мен ушуну хочу чынында. А эгерде мен ушуну каалап атсам, демек мен аны жазышым керек. Мисал үчүн, кандай мисал алып келсем? Кошуналар жаңы идиш аяк алды да. Анан мен үйүнө барып, анан настроением түшүп кетти. Бунун идиш аягы сонун экен, меники сонун эмес деп. Анан ушул настроениябызды түшүрбөстөн андан көрө сүйүнүш керек. Мен ушуну көрө албай атамын. Значит, я это хочу. Значит, менин жан дүйнөм азыр жаңы идишти каалап атат. Моя женская природа, Ура деп сүйүнүп барып, дептерди ачып, я хочу новую посуду деп жазабыз.
бүт ушул зависть бул негизи жаман деле сезим эмес. Зависть означает, что мен ушуну каалап атам деген сезим да. И эгерде ушуну каалап аткан болсом, демек мен чуркап барып ошону жазышым керек. Бирөөнүн бир нерсесин жактырып калдыңар же мурун сизге эмне жакчу эле, балким мисалы үчүн мурун там достор менен волейбол ойногон жакчы, мага анан күйөөгө чыккандан бери эле ойнобой калдым. Анан отуруп алып эстейсиз, дагы мага эмнелер жакчы жаш кезде, студент кезде деп эстеп туруп жазасыздар да. Я раньше в волейбол любила играть, мен ушуну жазышым керек экен деп чуркап барып, я играю в волейбол деп жазгыла. Спортко кошосуңарбы, кайсыл сферага кошосуңарбы айырмасы жок. Мен азыр сиздерге дагы башка техника берем. Эми техника 100 желаний. Вот ушул эмнени, таблицаны скриншот кылып алыңыздар. Скриншот кылып алып туруп, үйдөн толтурасыңар. Азыр бир аз жетишпей калабыз. Үйдөн өзүңүздөр полный толтуруп чыгасыздар. Балким 1 саат эмес 2 саат керек болот, бирок отуруп өзүңөр үчүн энергия бөлүп, убакыт бөлүп жазыңыздар. Азыр биз кийинки техникага өтөбүз. Техника 100 желаний деген техника да. Муну кандай түшүндүрүп беребиз? Мисалы үчүн, ким төрөлүп эле китептерди мындай оңой окуп баштаган. Андай адамдар жок бизде. Баарыбыз тең эле эмне кылганбыз? Биринчи тамгаларды үйрөнгөнбүз, анан Б, анан В, Анан ушинтип атып, бара-бара анан 2 тамганы кошуп, 3 тамганы кошуп атып үйрөнгөнбүз. Анан каалоолорду аткаруу бул деле ушундай эле бир жөндөм. Окугандай эле же баскандай эле, мисалы үчүн басканда деле бала канча жолу кулап анан басып үйрөнөт го. Мен азыр кичинекей кызым, 9 айлык кызым жөрмөлөйт да, жөрмөлөп анан азыр уже дубалга жетип калып, анан мынтип турганга аракет кылып атат. Анан кулап түшөт, анан жини келет, кайра эметет. Вот кичинекей балдардан үйрөнүшүбүз керек өжөрлүктү. Аларда даже если что-то не получается, бир куласа, туруп кайра деле кыла беришет. Анан биздин бүгүнкү күндө максатыбыз биз өзүбүздүн каалоолорубузду аткарганды үйрөнүшүбүз керек. Ал үчүн, дал ошол үчүн ушул техника жасалган. 100 желаний. Биз азыр өзүбүзгө аябай көп каалоолорду жазабыз. Бул сөзсүз эле мындай, я хочу квартиру или машину эмес. Майда желаниялар жазсак болот, каалоолорду өзүбүзгө суроо беребиз. Что я хочу? Аябай оор. 100 каалоо жазыш оор да негизи. Что я хочу? Мисалы үчүн, я хочу йогурт, балким я хочу массаж, майда нерселерди жазып, анан биздин максатыбыз ушул чоң максаттар аткарылыш үчүн кичинекей каалоолорду жасап башташыбыз керек. Ужечи? Мисалы үчүн, может быть, я хочу поспать, балким бирөө канча күндөн бери уктабай жүрөт, кичинекей баласы бар, анан просто эле элементарно даже уйкусу келип атат, анан ошону дагы игнор кылып жүрөт, уйкулуу көзү менен жүрөт. Значит, я хочу поспать деп жазгыла. Я хочу бир какой-то кинону көптөн бери көргүңүз келип жүрөт, ана көрөм, мына көрөм деп жүрөсүз да. Ошону жазгыла. Я хочу с подружками встретиться. И в общем, азыр биз 100 каалоо жазабыз. Түз эфирде, давайте, жазыңыздар. Биз биринчи жолу, давайте мен азыр силер жаза бергиле, мен өзүмдүн тоже историямды айтып берейинби? Мен кантип негизи ушул 100 каалоону жазып баштагам. 2023 жылы мен психолог окуп баштайм. Анан мен деле ушундай силер сыяктуу эле эфирге келип, жок, эфир эмес болчу ал. Эме болчу. Мен китеп сыяктуу эме сатып алам да, маалымат. Силер бүгүнкү күндө алып аткан маалыматтардын баарын мен убагында акча төлөп сатып алгам. Ошондуктан силерге, можно сказать, повезло, да. Компания төлөп жатат силерге, бекер катышып атасыздар. В общем, айтор, неважно. Ошондой сабакка катышып калып, анан 100 желаний жазгыла дегенде, 100 каалоо жазышым керек экен деп эметемин. Азыр чатты окуп коеюнчу. Макул сөз жазам дейт. 100 каалоо жазыш оор экен да негизи. Отуруп алып эле 100 каалоо чыкпайт. Анан ошол кезде көлдөй салып жүрөбүз. Анан мен кичинекей сиңдилерим бар болчу. Анан мен айттым, девочки, все, бүгүн вечер желаний. Каалоолорду жазабыз, чогуу жазабыз, себеби мен өзүм 100ду жаза албай атам. Давайте чогуу жазабыз дейм да. Анан отуруп алып тетрадкаларды алып алганбыз бар. Мен аларга азыркы берген маалыматтарды айтып түшүндүрүп кеттим. Вот ушундай экен, эгерде биз майда каалоолорубузду жазып аткарып баштасак,
Кийин биз чоң каалоолорубузду дагы биздин мээбиз аткарганды үйрөнөт экен. Ошондуктан, если мы хотим квартиру, машину, что-то большое, чоң нерсени кааласак, азыр майда нерседен башташыбыз керек экен. 100 майда каалоо жазышыбыз керек экен деп аларга түшүндүрүп беремин дагы. Анан биз жазып баштайбыз. Жазып атабыз. Анан мындай бесплатный каалоолорду деле жазгыла. Сөзсүз эле там косметику купить, анан то купить эле эмес, эми аны да жазгыла. Бирок еще дагы кандай мындай өзүңүздүн душаңызга жаккан майда чүйдө сизге мындай рахат алып келген нерселерди да жазышыңыз керек да. Бесплатный нерселерди да кошсоңуздар, чтобы силер аны бат аткара аласыздар да, туурабы? Анан что-то сложный там провалуу эмес, мындай майда чүйдөлөр жаза бериңиздер. Анан отуруп ар ким өзүнүн желаниясын айтып атат. Бирөө айтат: блин, а мен мисалы үчүн я вот это хотела дейт. А биз я тоже хочу дейбиз. Или балким нет, я не хочу дейбиз. Анан ошондо отуруп биз 30-40 каалоо жазабыз да. Анан эсте каларлык бир нерсе болгондо мен көлдө жүрөбүз да, анан эсиме түшүп кетти. Кайненем бир жолу ошол күнү сүйлөшүп атканбыз, анан айтат: погода кандай болуп атат деп сурады да. Анан айтып атам: что-то жамгыр эле жаап атат. Жамгыр жайт, түшө албай атабыз сууга десем, анан кайненем айтат: билесиңби, жамгыр жаап аткан кезде сууга түшсөң аябай жылуу болот дейт да. Неужели деп атпаймынбы? Чын элеби десем, дейт. Көлдө жамгыр жаап аткан кезде сууга түшсөң аябай сонун жылуу, анан өзүнчө приятно дейт да. Ушунча сен суудасың, анан тамчылар түшүп атат. Аябай сонун дейт да. Анан ошону эстеп кеттим. Анан жаздым. Желание, каалоомо жаздым: искупаться под дождем. Жаан жаап атканда көлгө түшүү деп жазам да. Анан ошону айтып бердим. Сиңдилериме айтып берип, анан эме деп атпайбы? Бирөө айтат: а я хочу с пирса прыгнуть дейт. Пирстен секиргим келет дейт. Я говорю: давай жаз. Анан ал жазды. Анан дагы бир сиңдим айтып калды: а менин всегда кыялым бар болчу дейт. Түндө сууга түшүү дейт да, караңгыда мындай айдын нур, ай мынтип туруп көлгө түшөт го, анан сонун жарык болуп калат го. Ошондойдо жуунгум келет эле, сууга түшкүм келет эле деп жазат. Анан ал жазат. Анан ушинтип жазып отурабыз. Анан бир кезде эле уже караңгы болчу да. Түн болчу, саат 12 болчу. Анан бир кезде эле жаан башталып атпайбы? Жаан башталды дагы. Анан мен айттым: эй, девочки, кеттик, желанияларыбызды аткарабыз сразу, короче, ушу жаанда, караңгыда пирстен секиребиз, сууга түшөбүз. Давайте, кеттик деп туруп эле анан үчөөбүз полотенце, чачыктарды алып, жыргап сүйүнүп, жаан жаап атат болбосочу түнкү 12 коттеджибиз пляждын биринчи линиясында болчу, жакшы. Эч кимден эч нерседен коркпой барып туруп, пирске барып, сиңдимиз баарыбыз тең секирдик, сууга түшүп атабыз, жаан жаап атат, айдын эмеси көрүнүп турат да. Аябай сонун болгон. Көрдүңөрбү? Бизге мындай жашоодон рахат алуу үчүн көп деле нерсе керек эмес. А эгерде биз ошол каалоону жазбасак, эстебесек, ойлонбосок, эми обычный күн болмок, уктамакпыз, эртеси күнү ал бул болуп кете бермек. Карасаңыздар, кандай эсте каларлык күн болду, кандай эмоцияларды алдык, мен азыр силерге бөлүшүп атам. Кто тоже захотел жанда сууга түшкөндү, или балким пирстен секиргенди, или караңгыда айдын жарыгында көлгө түшкөндү. Ким каалады, жазгыла. Ким каалаган болсо жазыңыздар. Давайте чатка жазабыз. Ким эмне жазып атат, дагы кандай каалоолор бар. Потому что биз бири-бирибиздикин көрүп, жакында көлгө барабыз дейт. Вот, жакында көлгө барсаңар, эметкилеп. Биз эмне деп жазганбыз тоже. Поездке, көлгө мисалы үчүн балыкчыга Бишкектен поезд каттайт го. Анан сестренкам жазган: хочу на поезде поехать деп жазган. Анан бир жылы барган, мен аны тосуп алгам көлдөн. Көлдүн келинимин да мен өзүм. Анан дагы эмнелерди жазганбыз. Мен мынтип жазгам: хочу научиться показывать один фокус депчи. Кадимкидей фокус бар го, карта менен же балким картасы жок деле мындай фокустар көрдүм. Бир нерсе айткыңыз келип атабы же эмнеге микрофон жанып калды? Өчүрүп э? Эмнени айтып атам эле? Хочу научиться показывать фокус деп жазгам. Анан ошону кийин үйрөнүп туруп көргөзгөм да. Клубнику в шоколаде деп жазгам. Поехать, сходить в караоке с девочками деп жазгам, потому что отургам да, анан блин, что я хочу? Хочу в караоке деп жазгам. Фотосессия деп жазып турмун. Сходить в баню деп жазып турмун. Майда чүйдө нерсе, купить платье Зара деп жазып турмун. Жамгыр жааса сууга түшүп көрөм. Жазыңыз, жазып коюңуз. Сходить с детьми в цирк.
балдарымды циркке алып барып, мен өзүмдүн каалоолорумду окуп берейин силерге. Плюс койсоңор окуп берем. Койбосоңор окуп бербейм. Окуп бериңиз дейт. Жазбасаңар унчукпай отура берем дейт. Ошол кезде макаронная деген кафе жаңы ачылбады эле, туда хочу сходить деп жазгам. Сүрөттөр бар го? Телефонго сүрөткө түшөбүз го? Ошол сүрөттөрдү биз телефондо сактайбыз, анан альбомго чыгарбайбыз го? Ошол сүрөттөрдү распечатать деп жазгам. Жакшы альбомдор түзгүм келет деп жазгам. Сходить в театр деп жазгам. Театр жагат мага. Фотосессия на пляже деп жазгам. Эртеси күнү барып пляждан көйнөктөрдү кийип алып сүрөткө түшкөнбүз. Жашоонун жаркындыгы өзүбүздөн болот негизичи. Биз мындай күтпөшүбүз керек. Качан мен күйөөм мага сюрприз кылат, качан мага гүл алып келет, качан мага там бир нерсе болот деп күтпөйбүз. Өзүбүз жасайбыз ушунучу. Анан мен да эсимде ушул списокты жазып туруп, анан кийин эме деп атпайм, кийин көрүп калды жолдошумчу, анан бул эмне деп атпай, анан это мои желания десем, окуп чыгып туруп анан сүрөткө тартып атпайбы? Неге десем, я хочу тебе их исполнить деп атпайбы? Анан бирөөсү эме болчу, покататься на лошади, мен кичинемден ат мингенден коркчумун да. Анан ат мингенден коркуп, анан и очень хотела, прям хотела, у меня было желание покататься на лошади. Анан ошону жазсам, бир күн ошону эстеп, Григорьевский ущельеге алып баргандагы анан ат миндирген да. Мен коркуп атсам да болбой. Эгерде мен аны жазбасам, аны ойлонбосом, тоже балким болмок эмес. Все, дальше читаю. Вот 15-й пункт жазып турмун. Купаться в озере под дождем. Анан улам эме сонун азартта бул ойын. Прям жазасыздар, анан аткарганда всегда плюсик коюп, тоголок кылып кете бересиздер, аябай кызыктуу да. Азарт болуп баштайт. Еще хочу депчи, муну аткарам деп. Поехать в поезде Бишкек-Балыкчы. Купить духи Виктор и Рольф Flower Bomb. Сейчас я вам покажу. На. Ушул духини жазгам, себеби бир паланчанчы жыл мурун ушул духини жактыргам, акчам жетпей калган болчу. Ошону эстеп жазгамын дагы, анан я его купила. Вот 23-жылы алгам. Ошондон бери уже аябай кымбат жакшы духи да. До сих пор бар, көрдүңөрбү? Ушуну жазып турмун. Комплект эме украшения. Танцевальный тикток деп жазып, ошол кезде мага аябай жакшы билесиздерби? Жанагы бийлеп тиктоктор чыгарышат го. Анан мен ушунчалык бийлебейт элемин, азыр өзүм арманымды айтып кетейин силерге. Ушунчалык өзүм бийлебейт болчумун да. Канчага алгансыз дейт? 10 000 сом, 11 000 сом болсо керек эле. Танцевальный тикток. Ушунчалык я тоже хотела да. Эме бийлеп видео чыгарганды, что мен ушуну жазгамын дагы, анан ушундан кийин мен танцыга бара баштагам. Мен бүгүн танцыга барып келдим, вот жумасына 2 жолу барам да. Ошондон бери мен танцыга барып атам. Элестетип атасыңарбы? До сих пор ушуну мен кружок кыла элекмин, себеби мен до сих пор жакшы бийлеп үйрөнө элекмин, бирок до сих пор аракет кылып атам, көрдүңөрбү? 2023-жылы жазгамын, аткарыла элек, бирок аткарам деп мен азырга чейин танцыга барып атамын. Анан жакында уже буюрса тартамын го дейм. Просто обычный видео, где я танцую. Ну, для меня это важно. Мисалы үчүн, балким бирөөңөр ойлойсуздар, что за желание депчи. Ушундай да каалоо болот. Бирок бул менин каалоом. Я это хочу, значит, я это пишу, я это делаю. Так, саат канча болуп атат? Аха. Вактыбыз бар экен бир аз дагы. Рамен с морепродуктами деп жазып турмун. Поехать в Алмату на обучение офлайн. Купить в машину, машинада жандай эмелер болот го, жит бергенчи, ароматисы, ошолор жазып турмун. Посмотреть фильм на английском. Поехать на соленое озеро, Тускөл. Тускөлгө барганды. Купить пижаму себе красивую. Выйти в прямой эфир дейт, көрдүңөрбү? Мен азыр түз эфирдемин го. Ошол кезде мен эч качан чыгып азыр этот прям эмоция. Ошол кезде мен үчүн бул мечта была. Выйти в прямой эфир. Ал кезде страшно мне было. И ал кезде, оказывается, ошентип жазган экен. Сходить на мафию, пройти групповую терапию, создать уютное рабочее место деп. На рабочее место бар менде бул стол, стул, кабинет сыяктуу, вот кресло, это тоже, да, каалоо.
ушундай мен көп отуруп иштейм да клиенттер мененчи. Анан табуреткада эмес, ушундай удобный кресло, уютный рабочий место. Азыр меники ушундай да. Азыр силерге көргөзө албайм, себеби камера эмеде. Ну, здесь у меня уютное рабочее место. Так, пострелять на стрельбище, сходить в караоке с девочками, эки жолу жазып турмун. Прочитать такую-то книгу, Паланча деген китепти. Научиться показывать фокус, научиться свистеть, ышкырганды үйрөнгүм келип. Ушуну үйрөнө албай койдум, ышкырганды. Купить хендмейд украшения, встретиться классташтарым менен жолугуу деп жазып турмун. Көрдүңөрбү? Адамга негизи көп деле нерсе керек эмес. Хочет классташтары менен жолуккусу келип атат. Ошону жазып турмун. Группалаштарым менен жолукканды деп өзүнчө жазып турмун, өзүнчө калуу. Карасаңар кандай сонун калоо. Балама, же кызыма устроить тематический день рождения, детский день рождения. Бир мындай темада болот го, мындай жөн эле торт эмес, мындай бир тема болот го, там, например, Человек-паук же Барби, анан ошондой дизайнда, мисалы үчүн бир фотозона жасап, же торт заказ берип, же кийим, анан мен өлө сонун кызыма 3 жашка чыкканда Барби деген темада туулган күн өткөргөмүн. Өзүнө Барби көйнөк сатып алып, торт сатып алып, ушундай шапочка, тарелочка, өлө сонун болгон, өлө красиво. Мен инстаграмда бар, көрсөңөр болот. Если 23-жылга чейин листать этсеңер, бар да, 24 беле. Вот ушуну жазып турмун. Залезть на печку в Молтове тоже бир эме, бийик эме бар эле да, ошонун үстүнө чыккым келет эле, ошонун үстүнөн көл көрүнөт. Ошого чыккым келет эле, жазып турмун, чыккам. Покататься на лошади дейт, көрдүңөрбү? Участвовать в квизе. Аккууларды көргүм келет деп жазып турмун. Мага аккуулар аябай жагат. Анан ошол аккууларды көргүм келет деп жазып турмун. Кийин көлдөн көргөм да. Поехать в тур по Кыргызстану. Силер жазып атасыңарбы? Өзүңөрдүкүн да эстегиле, что вы хотите? Меникин го угуп атасыңар. Балким менин калоом силердики менен, мисалы үчүн, силер аккууларды мен көргөм деп коюшуңар мүмкүн, туурабы? Чөтө мага жаккан жок деп. Силер мен просто силерге идея берип атам да, өзүмдүкүн окуп берип атам, а силер өзүңөр жазасыңар. Сиз эмнени каалап жатасыз? Эгерде чатка жазсаңар вообще сонун болмок да. Бири-бириңердикин да окумаксыңар. А вы сидите, не пишите ничего. Так, сходить на стендап, сходить на конференцию, покататься на Родельбанах, поехать на глэмпинг, побывать на уйгурской дунганской свадьбе. Ушул каалоом аткарылган жок да. До сих пор жазып жүрөм, вот этот, балким мен азыр айтсам, бирөөңөр чакырып каласыңар. Жана уйгурлардын, дунгандардын свадьбалары болот го. Ошондойго аябай баргым келет. Азырга чейин ушул аткарыла элек. Ну, может, мени бирөө чакырып калат, жандай тамак аштарын, анан кийим кечектерин аябай көргүм келет, салт-палттарын. Мне интересно, да? Сходить на живой кулинарный мастер-класс, сделать шугаринг, поиграть в шахматы на держинке. Держинкада бар эркиндикти билесиңерби? Шахмат ойношот го. Встать на мостик. Башня бурана. Эң үстүнө чыгуу. Набрать 100 000 лайков в ТикТоке. Сыграть в гольф. Участвовать в марафоне. Чуркашат го марафонду. 15 китеп окуу деп жазып турмун. Массаж деп жазып турмун. Купить одежду для йоги. Приобрести гайд по отношениям. Гайд это был тоже информация, да? Билим. Пройти супервизию. Бул эми мен жумушума байланыштуу нерселер. Окуй эле коеюн. Баланча түгүнчө дегендерден окуу деп жазып турмун. Баарынан окудум дейинчи. Сходить на футбол. Приобрести Dyson. Сейчас я вам покажу. Кичине мактанып кое берейинби, Ошол кезде тоже писала, оказывается. Жанымда болгон нерселер көргөзө берейин, вот, чтобы показать, что это все исполняется, это все жазыш керек да. Вот, купить Dyson деп жазып турмун, вот алгам тоже. Өзүм сатып алгам ушуну. Поехать на Сомкөл. Побывать в Аше. Ошто боло элекмин мен да ушул каалоом аткарыла элек. Меники вот каалоолорум 90% аткарылган, кээ бирлери эле бар да. Ушул Ошко такыр эме сапарым эметкен жок. Почему-то буйруган жок да азыркыга чейин. Эми балким дагы деле барып калармын Ошко. Побывать в Аше Сулаймантоо деп жазып турмун. Ким Оштон чакырсаңар барам деп эле. Эметейинби. Посетить дом-музей Фрунзе. Купить жемчуг.
бермет алгым келиптир, жемчуг. Алгам, кстати, тоже. Көргөзбөй эле коеюн, бирок бар. Жемчужина сатып алгам. Подарить маме фитнес-зал, абонемент. Поесть бул эми тамакка байланыштуу нерселер экен, айтпай эле коеюн. Майда чүйдө купиттер бар экен. Обучиться фейс-фитнесу окудум. Собрать пазл чогултканды аябай жакшы көрөм. Воздушный шар. Өкүл апа болуу деп жазыптыр. Купить изумруды. Купить спортивный костюм. Сделать химию. Химия жасаткам тоже. Көрдүңөрбү мындай сөзсүз деле мындай кымбат же бир супер тяжелый деле желаниялар эмес. Көбүнчөсүн реально мындай бат-бат эле аткарганмын. Анан билесиңерби, мен ушул каалоолорду аткарып баштаганда жашоо ушунчалык мындай приятный болуп калган да. Анан дагы бир нерсени айтып кетет элем. Силер өзүңөр мындай майда чүйдө каалоолорду аткарып баштасаңар, башкалар дагы силердин каалоолоруңарды аткарып баштайт. Это подсознание ушундай иштейт. Силер мисалы үчүн подсознаниега көрсөтүп атасыңар да. Схема, мен ушуну кааладым, жаздым, аткардым. Кааладым, жаздым, аткардым. Кааладым, жаздым, аткардым. Анан ушуну 10 жолу, 20 жолу кайталасаңар эмне болот? Мен үйрөнүп калат. Ушу мен бир нерсени кааладым, жаздым, аткардым. Кааладым, жаздым, аткардым. Ушундай эле оңой эле турбайбы? Мисалы үчүн бийди деле, мисалы үчүн башында көрсөңөр үйрөнө албайсыңар, Там движение мындай, анан мындай деп айтсам, а эгерде биз ушуну кайталай берсек, бат эле үйрөнөсүз туурабы? Ушундай эле жөндөм бул дагы каалоо. Кааладым, жасадым, аткардым. Кааладым, жасадым, аткардым. Анан эгерде силер кийин уже бир нерсени кааласаңар, ошол бат аткарылып баштайт жашооңордочу. Бир нерсени кааладыңар, всё жаздыңар, анан эле туруп эле бир жактардан келе баштайт мүмкүнчүлүктөрчү. Бирөө бир жерге чакырып калат, бирөө бир нерсе подарить этип калат. Ушундай болуп калган. Меникичи бир кезде мен ушул 23-жылы ушуну жаздымбы, аткарып атам, анан жаман бат аткарылып калган бир кездечи, уже бир купальникти бирөөдөн көрдүм, жактырдым. Анан эле ошол эле кезде мен каалоолорумду аткарып жүрөм да бат. Анан эле бир пляжга барабыз, мен купальнигимди унутуп калам. Анан жолдошум айтат, жүр башка магазинге баралы, айтат, купим тебе купальник дейт да. Анан пойдем деп туруп, анан ал жака барсам, точно ошондой сыяктуу, ошого окшош купальник экен да. И купила, элестеткиле. Мен аны атайын деле издеп барып алган жокмун да. Өзү эле мынтип келе берет жашооңочу. Эгерде ушуну аткарсаңар, ушул кадамдарды жасасаңар, силерде да ушундай болот. Поехать на ретрит деп жазыптырмын, ретритке барганда. Перекраситься, чачымды ооба боёгом. Бир жылдары блондинка болчумун. Азыр чачым кара, өзүм от природы цветим ушундай да. Бир кезде блондинка болгом. Жарашпайт экен. Завести собачку деп жазыптыр. Вот. Баарын окуган жокмун, примерно окуп кеттим силерге. Силер жазып атасыңарбы? Жазып атасыңар. Вот. Кимге жагып атат эфир? Плюс басып койгула. Если не знаю, что хочу, түшүндүк, Если не знаю, что хочу, значит, эмнени хочу, үйрөнүшүңөр керек. Өзүңөрдөн сурашыңар керек. Жазышыңар керек, байкашыңар керек. Бирөөдөн сурабашыңар керек. Мен муну алсамбы, же муну алсамбы? Же муну алсамбы деп сурабайбыз. Өзүңөр тандайсыңар. Бир нерсени даже жада калсачы, эмнеден башталат деймби ушул нерсе? Жада калса даже кечирип койгула, бирок туалетке барыңар келет го, ошондо да чыдап жашай бересиңер го. Туалетке барбайчы, ушул дагы туура эмес да. Вот хотите в туалет? Кызмат кылып атасыңарбы, же конокто отурасыңарбы? Встали, пошли. Все, хочу в туалет, быстро пошла, өзүмдүн каалоомду аткардым. Бул мисалы үчүн ден соолукка дагы пайдалуу, анан психикага да пайдалуу. Чыдабагыла. Же балким уялып атасыңар, бирөөгө айткандан, там эмне деп ойлойт, азыр бул туалетке барат деп ойлойт деп ойлобогула. Это естественные вещи. Хотите в туалет, идите в туалет. Мен деле мисалы үчүн азыр эфир өтүп атам. Если захочу, вдруг туруп айтмакмын да. Кой туруңуздар, 5 минут перерыв, мен азыр келем деп. Тамаша, Но ушундай өзүбүздүн каалоолорубузду не игнорируем. Сонун сүйлөп жатасыз деп кайтарым байланыш келип атат. Рахмат, ушинтип жазып турсаңар, элдер мени угуп атыптыр деп түшүнөм да. Эгерде унчукпай эле отура берсеңер, эметем да. Не болуп атат, элдер угуп атабы, укпайт абы деп. Так, дальше.
дагы деле сонун маалыматтар бар. Вот как раз таки азыр кайтарым байланыш берип атасыңар, ушул жөнүндө мен силерге дагы сонун маалыматтарды айтып кетем. Мен 25-жылы дагы бир окууга барам. Ал жерде бизге мынтип айтат да, негизи сабак ал жөнүндө эмес болчу, про видео было, кантип рилс тартыш керек, андай мындай. Анан бирок ошол жерден аябай кызыктуу сөздү угуп калдым, аябай эсимде калды да. Мынтип айтат, исходящий потом, мындай, короче, пейлиңерди кенен койгула дейт да. Рилстечи болбосо кандай тиешеси бар деп ойлосом, мынтип айтат. Пейлиңерди кенен койгула, видео тартканда адамдар жөнүндө ойлонгула, адамдарга пайда бергиле, просто эле мындай тупой видео кечке тарта бербей дейт. Эми андайлар да болуш керек. Бирок мындай адамдарга пайдалуу боло турган видеолорду дагы мындай кенен тарткыла, бөлүшкүлө дейт да. Силер психологсуңар дейт. Силер билимди только эле сатып эле, анан мен акчага иштейм деп мынтип тырышып отура бербей, пейлди кенен коюп бергиле деп айтат да. Анан эмнеге дегенде, көрсө биз өзүбүз пейлди кенен койсок, щедрый болсок, адамдар дагы, дүйнө дагы, вселенная, Кудай дагы бизге щедрый болот экен. Көрдүңүздөрбү? Бир нерсени мындай кенен бөлүшсөк, кийин кайтат. Анан сөзсүз эле мындай, мисалы үчүн мен сага бүгүн муну бердим, сенден кайтыш керек деп күтпөстөн, просто эле мындай, эгерде силерде молчулук болсо, эгерде силерден ашып аткан болсо, бергиле. Жада калса жакшы сөзүңөрдү дагы аябагыла. Мисалы үчүн силер жантан бери сурап атам го, эмне деп жаздыңар деп. Ушул сөздү дагы кээде биз аяйбыз да, ушу азыр телефонду барып туруп жазыш керек деп ойлойбуз да. Бирок чынында мен мисалы үчүн силерге канча сонун бекер маалымат берип атамын. Анан вы тоже будьте щедрыми, да? Силер дагы пейлди кенен койгула, кайсыл жерден пайда алдыңарбы, ошол жерге рахматыңарды айткыла, ошол жерге отзыв бергиле. Бул мисалы үчүн не только мен үчүн эле эмес, бул өзүңөр үчүн дагы жакшы да. Силер качан ушундай щедрый болсоңор, силерге дагы адамдар ушундай щедрый болот. Мисалы үчүн силер деле азыркы күндө продукцияны сатасыңар, мисалы үчүн мону сатып атасыңар да. Анан отзыв берчи деп бирөөдөн жалдырайсыңар да турабы. А силер өзүңөр балким там обученияларга барасыңар, анан пайдалуу сонун нерселер сатып аласыңар, анан отзыв бербейсиңер. Балким бул просто пример, мисал да. Башка деле ситуацияларды ойлонгула. А өзүңөр эч кимге унчукпай, мисалы үчүн бир нерсени алдыңар, анан все деп бөлүшпөйсүңөр да. Или там подружкаңар сурады да, ой, бул көйнөктү каяктан сатып алдыңар десең, ой, унутуп калдым, билбейм деп мындай маалыматты бергенден аянасыңар. Балким андай эмессиңер, просто пример да. Силер ушинтип тырыша берсеңер, силерге дагы адамдар мынтип жүрөгүн ачып, көңүлүн ачып, щедрый болбойт. А эгерде силер мындай ачык айрым адамга щедро берсеңер, силерге деле кайтат да. Бир күнү эмес, башка күнү бул адамдан эмес, башка адамдан кайта берет. Ошондуктан жашоодо мындай анча-мунча кең пейил болуш керек, берешен болуш керек. Мейли балким акчаңар жок, балким өзүңөр деле карыздасыңар, анда хотя бы сөз менен, көңүл менен, эми мисалы үчүн бир чыны чай деле адамга кандай, мисалы үчүн үйүңөргө чакырып өтүп барта кошуңар, ой, кел 5 мүнөт эч нерсе эмес, кел кир деп. Мисалы үчүн силер деле кийим сатып алганы барганда адамдын кабагын, кашын байкайсыңар да. Кээ бир эмелер бар, бул азыр кирип анан менден эч нерсе сатып албайт деп жаман карап турса, киргиңер да келбейт турабы. Анан эгерде силер да жашоодо ошондой болсоңор, силерге деле акча мындай молчулук келбейт жашооңорго. А силер мындай ачык айрым кел кир деп мисалы үчүн дордойдо кийим сатып атасыңар да, анан силер деле клиенттерге ушундай жайдары мамиле жасасаңар, соодаңар жакшы болот турабы. Балким ооба кирет, тандайт, эч нерсе туура келбесе, мейли эч нерсе эмес деп аны мындай эч нерсе албай койду, анан толтура кийим кийип көрдү деп жаман көрбөстөн, мейли эми туура келсе алат, туура келбесе албайт, балким башка клиент келип туруп сатып алаттыр деген настрой менен иштейбиз да. Анан бул бүт нерсеге тиешелүү. Балдарыңарга, жолдошуңарга, кайненеңерге, досуңарга жакшы мамиле кыла бергиле, щедрый болгула. Мисалы үчүн бир жерден бир пайда көрүп алдыңарбы? Там, например, мисалы үчүн мен деле кээде стористерден там блогерлерге катталганмын да, анан бир сонун рецепт чыгарды, а мен аны скрин кылып алдым дагы, анан жасасам сонун блинчик болду бир күнү да. Кааласаңар бөлүшүп кетем. Сонун блинчик, прям укмуш, сонун мындай бажырайт да. Жасасам прям укмуш экен, анан аябай сүйүнүп,
отзыв жаздым: здравствуйте, мен ушул силердин рецебиңер менен жасадым эле, сонун болду деп жаздым да, бөлүштүм. Эми конечно ал мага все, мен сага акча деп бербейт, андан кайтпашым мүмкүн, но зато все равно ал мага пайда берди, бесплатно туурабы, мен аны сатып алган жокмун да, берди, мен ага обратно вернула спасибо менен. Адамдын көңүлү көтөрүлдү, ал дальше деле ушинтип аудиториясынан рахмат деп анын ыраазычылыктарды алган үчүн анда энергия пайда болот, ал дальше контент тартат туурабы. Ал мисалы үчүн баарыбыз эле үңүрөйүп эле эч нерсе жазбай отура берсек, ал ушул башка эле жумушту иштесем окшойт деп кетип калат туурабы, анан уже бөлүшпөй калат. Ошондуктан жакшы сөзүңөрдү аябагыла. Кээ бир жерде мисалы үчүн блогерлер сурайт го, лайк басып кеткиле, комментарий таштагыла дейт. Анан кээ бирлери бар, эч жерге лайк бербейт, эч жерге комментарий жазбайт, сохраненияны басып коет дагы, анан барып колдонот дагы, анан лайк да баспайт. Ну зачем так делать? Нет, алдыңарга жактуу, все, спасибо. Жок дегенде рахмат, жок дегенде мындай кичинекей сөз адамга приятно болот. И ошондо эмне болот? Адамдарга пайда берсеңер, жашоого ачык болсоңор, исходящий поток менен эметсеңер, обязательно кайтат. Силердин да каалоолоруңар бааты аткарылып баштайт. Бул жерде мындай түзмө түз байланыш бар да, ошон үчүн мен бул именно про щедрость маалыматты ушул презентацияга коштум да. Себеби биздин каалоолорубуз ошондо биз өзүбүз мындай бир бактылуулук энергияда жашап калабыз. Өзүбүз деле башкаларга жакшылык кылгыбыз келип, башкалардан жакшылык көрүп, мындай позитивный жашоо башталат да, сонун. Андай болгондо жашоодо ушундай сонун сыйкырдуу нерселер боло берет. Анан только эле мисалы үчүн мен лишь бы эптеп ушул жумуштан деле там айлык алып эле, анан өзүмдүн кара жанымды багып эмес, мен башка адамдарга кантип алардын жашоосун өзгөртө алам, кантип аларга мотивация бере алам деп мындай ойлонуп түзөм да эфирлердичи. Просто эле эптеп ушу 1 саат отуруп туруп эле бир нерсе сүйлөп туруп эле кетип калуу эмес, кантип ушул эфирди көргөн адам кантип өзгөрөт, ал кандай барып жашоосу мындай жакшы жерге бурулабы же бурулбайбы деп да ойлоном да, ушундайларды бергим келет. Анан ушинткен сайын мисалы үчүн балким силер деле мага клиент болуп келбейсиздер бүгүн туурабы, балким силер маалыматты алдыңар, дальше кеттиңер, бирок айланып келип жашоодон все равно Кудайдан мага кайта берет ушул нерселерчи, пайдалуу нерсе. Жок, мен бул жерде деле айлык алам, конечно, мен бесплатно иштебейм, бирок айтарым мындай, ошондо деле от души мындай берилип сабактарды өткүм келет да силергечи. Ошон үчүн эме деп да айтам да, давайте обратный связь бергиле, там жазгыла деп. Вот чатта мен пейлиген адаммын деп эсептеймин, аябай жакшы, пейлиген кең адамдардыкы жашоосу ушинтип жакшы жака өзгөрө берет. Так, давайте дальше посмотрим, что еще. Точка мечты дейт. Силерде азыр кандай мындай абалыңар жакшы болуп калды, настроениеңар? Ушундай абалда эме жазабыз. Точка мечты. Что я хочу? Мисалы үчүн жана 100 желанияны жазып бүткөндөн кийин да жазасыздар да. 3 жылдан кийин мен жашоом кандай болсун? Что я хочу? Мен мындай үйдө жашап атамын, эртең менен ойгондум. Идеальный день жасабыз. Не мындай минус жагын эмес. Все, мен жашоомдо мындай кайгырбай калдым же ыйлабай калдым. Жок, кандай ушул жашооңор? Эмне болуп атат жашооңуздарда? Ошолор жазасыздар да. Мен эртең менен ойгондум, ыраазымын, жакшы мындай ден соолугум чың, жакшы денедемин, өзүмө жаккан вестемин, келбетим өзүмө жагат, өзүмө жакшы жарашыктуу кийим, үйүм таза, атмосфера үйүмдө мындай атмосфера позитивдүү, балдарымды эркелеттим да, мисалы. Эми мен силерге эмоция берип айтып атам, бирок эми өзүңөргө каалагандай кылып жазасыңар. Эртең менен турдум, саат 7-де душка кирдим, душка түштүм, анан туруп намаз окудум же сабагымды көрдүм, анан жумушка бардым. Жумушта ошол адамдарга тоже пайда бердим. Жөн эле эптеп барып жумушта эптеп отуруп, анан эптеп келип, ушундай эптеп деген адамдар болбойбуз, адам болбойбуз. Мындай от души адам болобуз. Ушундай кылдым, андан кийин тамак жедим, сонун, даамдуу, да, эттүү, вкусный. Ушуларды жазабыз. Анан мисалы үчүн өзүңөр 3 жылдан кийин кайсыл жакта көрөсүңөр? Кайсындай үйдө, кандай жумушта, эмне жумушта? Мен мисалы үчүн мурун жазчумун да.
үйдөн онлайн иштеймин, балдарым жанымда деп кыялданып жазчумун, көрдүңөрбү? Азыркы күндө мен азыр 2 жумушум тең офлайн, онлайн то есть. Мен эгерде кааласам, мисалы үчүн башка шаарга кетип калсам деле ошол жактан деле онлайн чыгып иштей беремин. Анан көрдүңөрбү, аткарылып атат. Жазгыла. И мисалы үчүн мен ошондо да жазчумун да, көрдүңөрбү, мен я хочу, чтобы у меня были довольные клиенты. Өзүмдү эле ойлобойм, а башкаларды дагы ойлоп кетем да. Мен адамдарга пайда алып келсем, мага деле пайда тиет. Ушуну да түшүнүш керек да. Только эле все менин жашоом жакшы болсун и все, башка эч кимди ойлонбойм эмес. Менин иштеген жумушум башкаларга пайда алып келет. Мисалы үчүн, балким силер бүгүн SPF сатып атасыңар. Ушу SPF'ти сатып алган адам барып денесине коет дагы, анын денеси ушундан пайда алат. Күндүн нуру ага зыян болбойт. Ушуларды жазабыз, ушуларды дагы ойлонун. Эми мисалы үчүн бул мисал эле. Анан мен кандай абалдамын, менин мамилем кандай жолдошум менен, ата-энем менен. Андан кийин мен чыгып кафеге бардым, же кафеден тамактандым, балким үйгө доставка заказ бердим, балким подружкалар менен жолуктум, дагы эмне бир нерсени сатып алдым, интип тигинтип жазабыз. Анан ушуну жазып бүткөндөн кийин, андан кийин эмнени жазабыз? Что вы для этого делали? Эстейбиз. Ушул 3 жылдан кийин ушундай жашоодо жашап атасыңар. Силер ушул жашоого келиш үчүн эмнелерди жасадыңар? Мен иштедим, мен план койдум, мен минттим, эрте турдум, китеп окудум, сабакка бардым, өзүмдү биринчи орунга койдум, психологко бардым, ал бул. Вот прям жазып чыгасыңар кадамдарды. Мен муну жасадым. И ушул точка мечты жазып чыгабыз. И ушуга мындай каршылык көргөзбөйбүз жашоогочу. Эгерде жашооңордо башкача, балким өйдө ылдый болуп атса, все, почему не работает, эмнеге мындай деп налып кетпейбиз, ыйлабайбыз. Кудай, эмнеге менин максаттарым тез аткарылбай атат деп требовать этпейбиз. Все, ишенебиз, ыраазы болобуз, ооба бир күнү ушул болот, иштейбиз, аракет кылабыз. Иштеш керек. Каалоолорду аткарыш үчүн просто эле бул мындай эмес да, волшебная палочка эмес да. Вот жаздык, все, өзүнүн өзү эле болуп калды. А мен кыймылдаган жокмун эмес, жок. Жазабыз, аткарабыз, өзүбүздүн салымыбызды кошобуз, өзүбүз да аракет кылабыз, жумушубузду аткарабыз, элибизге пайда беребиз, башка адамдарга кызмат кылабыз. Мен да азыр силерге кызмат кылып атамын. Силер дагы ушу клиенттериңердин алдыңарга кызмат кылышыңар керек. Не просто эле мону сатып ал эмес. Ушул сага кандай пайда алып келет? Ушул сага кандай пайда алып келет? Ушул жөнүндө ойлонобуз. Мен сага пайда бергим келип атат деп ойлонобуз, туурабы? Жөн эле эптеп-септеп мынча штук сатсам болду эмес, жакшы настрой менен ушуга да пайда алып келсин деп ойлонобуз. Так, чатта сообщениялар бар экен. Менде сонун дейт, сабактарыңызды күтүп катышып жатам. Жазган менен ойлоп жүргөндүн айырмасы бар экенин түшүндүм. Ыраазычылык билдирем сизге, компания Левантеге. Ооба, рахмат сизге дагы кайтарым байланыш бергениңиз үчүн. Мен өзүмдүн бир мисалымды айтып келейинби? Адамга ушинтип ыраазычылык бериш үчүн адамда ресурс болуш керек, энергия болуш керек. Эгерде кээ бирлер азыр унчукпай отурасыңар, мен силерге таарынбайм. Силерге вообще таарынбайм, себеби мен силерди түшүнөм. Кээде адамдын энергиясы төмөн болот да. Ыраазычылыкты айтыш үчүн, сезиш үчүн энергиясы жетпейт. Мындай вот батарейка, айфондо мисалы үчүн батарейка аз болсо, сонун там игра ойной албайсыз го, ал айтат заряди дейт да. И ошону даже зарядить этиш үчүн биз ыраазычылык абалына өтүшүбүз керек да. Антмейин биз мындай мынтип жашай берсек, ушунча шоолоно берет. Анан что я хотела сказать, башканы айткым келген. Мен силерди түшүнөм деп атпайм. Мен деле ушундай абалда болгон бир кездердечи. И там даже бирөө менен учурашканга күчүм жок болчу да. Блин, тети кетип баратат, мен көрбөсө экен деп эле эметчимин да, жашынчумун, представляете? Мен аны жаман көргөн үчүн эмес, просто ушу депрессияга жакындап калгам да. Апатия, ал кезде психологко барчу эмесмин. Ушундай өзүмдү жогото алгам жашоодо. Ушу мен учурашыш керек, ага сүйлөшүш керек, не хочу деп. Балким силер деле азыркы күндө ушундай абалдасыңар. Ошон үчүн ким угуп аткан болсо, я хочу вам сказать, бул күндөр да өтөт. Бул жашоодо
бул жашоого бир жолу келген соң мындай хочется красиво прожить. Жакшы күндөр да келет. Аракет кылыңыздар, эч нерсе эмес. Бүгүн угуп коюңуздар сабакты. Балким жакшы жака өзгөрөт жашооңуз. Балким дагы бир нерсе кыласыздар. Балким дагы бүгүнкү сабак эмес, башка күнү сабак өтсөм таасир этет сиздерге. Анан в общем мен муну айткым келген жок. Просто мен силерди түшүнөм деп атам да. Анан менин айтарым, бир кезде мен ушул маалыматты алгандан кийин мен дагы отзывдар жазып баштадым да. Кайсыл жерден эмне пайда алсам, ыраазымын. Мындай от души. Мен алардан деле эч нерсе күтпөйм. Вот бир нерсени алдым, мага жакты. Чоң рахмат сизге. Мен ушул сиздин продукцияңыздан кийин ушундай өзгөрүүлөр болду деп жазып баштадым да элдергечи. Анан мен ошол кезде Самара Кеңешованын курсунда катышчумун, VIP-течи. Анан тоже ал кезде машина сатып, анан машина алып, анан ушунчалык ыраазы болгом да, себеби ошол курс болбосо мен балким албайт болчумун. Анан ошондой деңгээлге чыгып туруп, энергиям жогорулап, мен машинамды жаңылайм да. Анан аябай сүйүнүп, от души отзыв жазам да ал жергечи. Ой, саламатсыңарбы, ушу Самара эжеге аябай чоң ыраазымын. Мен Самара Кеңешованын окуучусумун да. Анан ушундай болду, сабактан ушундай өзгөрүүлөрдү алдым деп жазып коем да, унутуп калам. Жазып туруп эле анан бир жума өтөбү, анан бир кезде мага менеджер, куратор жазып калат да. Аида айым, сиздин отзывыңыз үчүн биз сизге ханыша курсун белек кылабыз деп калды да. Мен кайсы отзыв эле деп унутуп да калыптырмын, көрдүңөрбү? Мен жаздым, унуттум, болду. Анан сөзсүз мага бир нерсе болот деп деле күткөн эмесмин. Анан туруп эле эфир 5 мүнөт убактыбыз калыптыр. Бүтөбүз азыр. Анан эле курс утуп алдым да, көрдүңөрбү? Ушундай да болот, кээде адамдын өзүнөн да кайтат да. Кээде ал адамдан кайтпаса деле, все равно мындай ыраазычылык абалда жүрсөңөр энергияңар жогорулот. Ошондуктан давайте баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн убактыңарды бөлүп ушул сабакка келгениңиздерге, тапшырмаларды аткарабыз. Мен уже кийинки эфирим башталат экен 5 мүнөттөн кийин. А так дагы сүйлөп отурмакмын. Ой, кайга кетип калды. Ошол сиздерге чоң рахмат. Жакшы сиздерге күн каалаймын. Тапшырмаларды аткарыңыздар, каалоолорду жазыңыздар. Пусть у вас все будет хорошо. Жакшы туруңуздар. Кийинки четверг күнү көрүшөбүз. Четверг күнү дагы жакшы бир тема тандап эфир өтөмүн сиздерге буйруса. Все, давайте. До свидания. Так, кантип өчүрөм азыр. Все, до свидания. Рахмат.